сиңдилерибиз жоолукту кийүүдө кандай кызыкчылыгы бар жана сизди дагы ошол карындаштарды коргоодо укуктарын, талаптарын, таламдарын талашууда сиздин кызыкчылыгыңыз канча же болбосо кандай? Менин кызыкчылыгым биринчиден ошол мусулман карындаштар деп айта турган болсок, мисалы үчүн да, анан жаран деп айтабызбы, окуучу деп айтабызбы, инсан деп айтабызбы, мен алардын мага кайрылып атат дагы тагдырдын бир кандай себептери менен мен алардын укугун коргогону жөндөмдүүлүгүм бар да. Тажрыйбам, анан жанагы ушу көптөгөн жетекчилер менен иш алып барабыз да биз, мындай жетекчилер менен, мамлекет кызматкерлери мененчи. Мен ушу мүмкүнчүлүгүм да жетет аны коргогону. Мен азыр бүгүнкү күндө мындай ырыскыма муктаж эмесмин да. Сиз ошону билесиз. Билем мен ошонучу. Билем мен аны, демек кайрылып атат, мен колуман келет жардам бергени, мен кайрылбай койгону бетим чыта койт да. Бул биринчиден адамдык жактан айта турган болсок, бул адамдыкчы. Эми жаш кыз кайрылып атат, ата-энеси мыйзам түшүнбөйт экен, эч ким коргобойт экен, анан аларга жок, мага кайрылбагыла, мен убактым жок деп айтып койгон бетим чыта койт биринчиден, баш тартканы. Экинчиден бул нерсени мындай динди түшүнгөн адам буну билет да. Бул кайсыл бир адамдын кыйынчылыгын да тыштап койбой. Жакшы, рахмат. Эфирге дагы бир суроо келди. Орун бере кетсек, Сурат Жылкычиев мусулмандардын аброюна шек келтирди. Мыйзам чегинде жоопко тартса болобу деген суроо экен. Биз могу укук коргоо сот системасында эми канча бир мезгилден бери мындай катышып келебиз да. Биздин укуктук система же соттук система бизде татаал да. Ал жерде көптөгөн мындай таасир берүүчү бир немелер бар да, факторлор бар. Мисалы далил, башка бир мыйзамдар, жарандык кодекс, анан да сотко кайрылуунун эрежеси, анан далилдеш, башка өтө ал татаал да. Сотко чейинки, анан сотто далилдеш керек, анан мен ал жактан мындай сунуш деле айтпайт элем да. Мисалы, эмне үчүн сот биздин намысыбызды коргош керек, же прокурор, же өкмөт, же министр, же болсо бир имам да. Биз эл өзүбүз. Мисалы үчүн мен ойлойм да, ошол Сурат байке дейбизби, ким айырмасы жок, мисалы үчүн да. Ошонун айылдаштары, жердештери, бирге иштегендери ошого элдик бир жаза деп коебузбу, элдик бир реакция деп коебузбу. Ошолор сен ушул кылганың туура эмес, адамгерчиликке туура келбейт, какап деп, эмнеге айттың деп, туугандар болобу, кошуналар болобу. Ошолор кошуналар катташпай коебу, учурашпай коебу, капачылыгын билдиреби, ошолор жазасын көрсөтмөйүнчө сотту бир адвокат жалдап кутулуп кетет. Анан соц тармакта сүйлөп туруп үйүнө качып кетет, анан ысык төшөгүн жата берет. Ошол именно элдери комментарийибизде биз каргап атсак деле ага ысык суу эмес, ага үйүндө отура берет. Ошого именно бул кошуналар менен катташат да. Бизде Кыргызстанда 60-80-90% мусулмандар да. Ошол эл өзү ошону жазалабаса да, мындай айтканда жазалоо деген сөз мындай моралдык жактанчы. Сен ушу кылганың туура эмес деп, ушу сен уят, ушу аксакал болуп кантип айттың деп, аксакал болуп жаш болуп ошону эл өзү жазалабаса, анан эч ким жазалабайт анчы. Бул мындай көз караштар деп айтайлы, мисалы, эми тиги мисалы беркилерди биз дин деп айта албайбыз да, жанагы ата бабасы мындай кылган эмес, анан тиги бу, анан манас атам тиги бу дейт го, мисалы үчүн. Ал дин деп айта албайбыз да, ал просто көз караш. Ал дин катары катталган эмес да, ошол көз караштагы. Алар туура деп ойлоп атат да азыр. Алар өздөрүн туура деп ойлоп атат. Алар чындап эле чочулуусу мүмкүн да. Бул эмнегедир ушул оронуп эле биз ата бабасы кылбаган деп ойлонушу мүмкүн, бирок биз буну изилдегенбиз да. Интернеттен көргөнбүз 100 жыл мурунку, 120 жыл мурунку сүрөттөр бар да. Ошо Азиядагы, Казакстан, Кыргызстанда сүрөттөр бар. Сүрөттөрү көрсөк болот, архивдер сакталган. Ошол азыркы күндөгү эле мусулмандарды көрүп атабыз да. Ошол жолук, жүз ачык, анан кээ бирлеринин жүзү жабык сүрөттөрү деле бар экен. Ошол жана эркектери сакалы өскөндө кырган эмес сакалдарын. Ошол азыркы караганда көбүрөөк жүдөгөн экен. Мурунку 100 жыл мурунку, 200 жыл мурунку кыргыздар көбүрөөк жүдөмүш болгон экен да. Азыркы күнгө салыштырып келгенде азыр тыкан болот атпайбы, ошо жолчан деле тыканыраак жүрүп атат да. Анан мен ойлойм бул шылтоо эле. Анан бул дискриминация кодулоо, бул аял затына каратылган эмес. Бул негизи атайын мындай багытталган мусулмандарга гана бир кандайдыр мындай таш ыргытуу болуп атат да. Себеби ошол эле сын пикир айтып аткандар карай турган болсок, Facebook'та ошол жана мугалим болуш деп айырмасы жок. Мисалы көбүнчө бир 50-60 жылкы төрөлгөндөрдүн тегерегинде болот, көбүнчөчү 40-60-70 жашында төрөлгөндөр болот, көбүнчөчү ошо союздун немесин көрүп калгандар. Өздөрүнүн жана профилдерин карасаң, өздөрү жанагы ата бабабыздын кийимин кийген эмес, кафелерде жүрөт, жандай тансага түшүп жүрөт, жосо өздөрүнүн жашоосунда ата бабабыз мусулман болгон да, бул талашсыз маселе 8-кылымдан бери. Ата бабабыздын бир дагы немесин байкабайбыз. Демек, булар айтып аткан сөзүнө өздөрү амал кылбайт экен. Демек, сөзү бул бир гана мусулмандарга эле багытталган да, болду. Буну мен кандай айтсам, бир калыс эмес, предвзятый отношение
мусулмандарга карата гана бир сын пикир болот. Балки мусулмандарга кандайдыр каталар болушу мүмкүн, билбейм мен. Бирок ал диндин катасы эмес да. Бул жалпы алганда мусулмандар чөйрөсүнө бир болоткан бир мындай таш ыргытуу эле болот.